Ата баба тууралуу. Силерге тиешелүү ата баба мага деле тиешелүү. Алар туура айтып атпайбы, эмдеп коюп атпайбы? Эми бул тууралуу мен айтат элем. Аллах Таалам Куранда айтып атат. Аллахтын элчиси, сурачы. Эмне үчүн алар Куранга жана пайгамбарга ээрчибеди десе, алар жооп берет экен. Биз ата бабалардан калган нерсени карманып алып, ошолорду гана ээрчийбиз деп. Мына ошентип Аллах Таалам Куранда алар жаңылышты жана ошентип капыр болду дейт. Капыр болгон алар Кудай сактасын тозокко түбөлүп кете турган. Жакшы болуп калат деген боюнча. Азыр иттин этин деле жакшы жеп жакшы болуп атат. Эшектин сийдигин ичип деле, чочконун майын шыбанып деле, дегеле толтура нерселерден, харам нерселерден жакшы болгон нерселер толтура, міне ошолорду эмне жакшы деп пайдаланышыбыз керекпи? Мына Аллах Таалам силерге адал нерсени арамды буйрудум, андыктан силер адалды тандагыла дагы бейишке жетип алгыла дейт. Мына ошон үчүн ата бабалар демекчи, биз эгерде мына 3 тукум, 7 тукумдан кийинки биздин нере чөйрөлөр айтып баштайт. Эмне үчүн жаңы жыл тоспо? Бул харам дей турган болсо, биз ата бабалардан келген нерселерди карманабыз деп туруп, ошол сөздү айтып баштагандан кийин биз эмне дешибиз керек? Мына ошон үчүн силерге тиешелүү дагы, мага тиешелүү ата бабалар жаңылышкан. Биз жаңылбайлы. Биз эми туура жолго, пайгамбар көрүскөн жана Аллах айткан Куранга түшөйлү. Андыктан минтип айткандар тооба кылгыла. Ишеним ошодон турат. Ден соолукту, жашооду, бактылуулукту бир гана Аллах берет. Аллахка таянайлы. Ассаламу алейкум.